Үйрөнөбүз рубрикасын көргөндөн кийин силер да чыгармачылык талантыңар ойгонуп көп нерселерди жасаңар келип кетет. Ар нерсени жасап отуруп кайсы бир өнөрдүн ээси болуп калышыңар мүмкүн. А биз болсо таланттуу досторду чагылдыруудан чарчабайбыз. Келмирзада жаш талант көрсөтүүсүнө кезек берели. Айдай силерге таланттуу достор менен таанышмакчы. Келгиле чогуу жаш талант көрсөтүүсүн көрөлү. Салам биздин достор, мындан ары жаш талант көрсөтүүсүндө силер менен мен Айдай чогуу болом. Адаттагыдай эле жаш талант көрсөтүүсү жаңыча чыга баштайт. Таланттуу достор менен таанышканды токтотпойбуз. Биз менен бирге болгула. Достор, бүгүнкү көрсөтүүнүн каарманы Баткен облустук гимназия жатак мектебинин 8-классынын таланттуу окуучусу Алия Жумаева менен таанышабыз. Алия эже, сизди аябай таланттуу деп уктук. Сиздин өнөрүңүздү чагылдырууну туура көрдүк достор. Анда Алия Жумаеванын таланты менен чогуу таанышалы. Алия эже, кандай өнөрлөрүңүз бар? Биз менен бөлүшө кетпейсизби? Кичинеден бери эле ырдаган жакшы көрөм. Пианино чертем, кол өнөрчүлүк менен алектенем жана сүрөттү жакшы тартам. Алгач бизге ойноп бересизби? Мага сиздин музыкаңыз аябай жакты. Бул өнөр менен канчадан бери алектенесиз? Фортепианону мен 2-класстан баштап чертип келем. Быйыл 7-класс болдум. Быйыл фортепианону бүтөм. Кимден сабак аласыз? 2-класстан бери Диляра деген эжекейден алып келем. Келиңиз, анда кезекти сиздин ырыңызга берели. Бир созулунта ырдап берсеңиз.
Үнүңүзгө береке, Алия эже. Анда биз маекти улантабыз. Сизди бул багытка кызыкканыңызга ким түрткү болду? Ошол 2-класста алпам пианиного алып келгенде, ошондон кийин музыка абдан жагып калган. Ошондон кийин ырда баштагам. Үй бүлөңүз жөнүндө жана өзүңүз жөнүндө кыскача айтып кетсеңиз. Баткен шаарында 2006 жылы төрөлгөм, 9 сентябрда. Мен үй бүлөдө эң чоңмун. Менден кийин бир бала, 2 бала жана бир кыз бар. Мен гимназияга келгенден алдын Жомарт Бокомбаев мектебинде окугам. Андан кийин гимназияга келдим. Окуу менен бул өнөрдү тең алып жүрөсүзбү? Келечекте ким болгуңуз келет? Ооба, экөөнү тең бирдей алып жүрөм. Сабактан дагы эң мыктымын. Жана бул кесип деп тандай элекмин. Бирок келечекте ошо консерваторияга тапшырам деген оюм бар. Башка кесиптин ээси болсоңуз, музыкалык талантыңызды таштап койбойсузбу? Жок, таштап койбойм. Мен ойлойм, башка кесип болсом дагы муну бирдей алып кетем. Эгерде алып кетпесем, хобби катары калат. Сизден дагы бир чыгарма болсун. Алия эже, сиздин окууңузга жана чыгармачылыгыңызга ийгилик каалайбыз. Анда кийинки бөлүктөгү оюнга катышууңузга ийгилик каалайм. Оюн Пилус рубрикасы башталды. Бул рубрикада биз каармандар үчүн тапшырма даярдап койгонбуз. Ошол тапшырманы аткарууга туура келет. Алгач оюндун шартын түшүндүрө кетсем, сизге 1 мүнөт убакыт берилет. Ошол убакыттын ичинде ырдап жетишип калышыңыз керек. Эгерде ырды таппай калсаңыз, утуласыз. 1 мүнөттүн ичинде ырларды таап ырдасаңыз, анда сиз жеңүүчү болосуз. Оюндун шартын түшүнүктүү болсо, анда баштадык. Суранамын жалынам, сен кетпечи жанымдан. Мир темнеет по ночам, солнышко не светит нам тоже. 100 раз обещала им не спорить, но влечет вновь меня море. Отпусти и забудь, что прошло уже не вернуть. Отпусти и забудь, новый день. Til жаралып көкөтеңір таңынан, адамзаттың түні бұйруған.
Every night in my dreams, I see you, I feel you. Чоң рахмат, сиз биздин оюндун жеңүүчүсү болдуңуз. Ийгилик каалайм. Силерге дагы бул рубрикаңарга рахмат. Балдар, биздин келечегибизди бекеринен айтылбаса керек. Кыргызстандын келечеги бизге окшогон кичинекей балдардын колунда. Ошондуктан ар тараптуу өнүгүүгө аракет кылалы. Өзүңөрдүн талантыңарды өркүндөткүлө. Силердин талантыңарды биз ар дайым чагылдырып берүүгө даярбыз. Кийинки жумага чейин аман болгула. Балдар үчүн бөлүнгөн убакыт соңуна келип жетти. Достор, ишемби жана жекшемби күндөрү эфир аркылуу көрүшкөнчө. Балакай көрсөтүүсүнө кат жолдогонду унутпагыла. Силердин кандай өнөрүңөр болсо, биз аны эфирден чагылдырып берүүгө аракет кылабыз. Эмки берүүлөрдө көрүшкөнчө.